Салам кыздар, команда азыр мен Эрсактан кантип адам каттайбыз, ошол боюнча көргөзөм. Google'га выход личный кабинет Эрсак деп жазабыз. Андан мына биринчи сайтка киребиз. Биринчи сайтка киргенден кийин бул жерде продолжить деген жазууну басасыздар. Продолжить баскандан кийин астына түшөбүз бул жазуулардын. Мына прочитал и подтверждаюга галочканы коюп туруп продолжитти басабыз. Продолжитти баскандан кийин бул жерде данные спонсора деп турат. Бул жерге кимдин артына каттайсыз, ошол адамдын логини жазылат. 188-29-49 проверить номерди басасыздар. Туура эле тердиңизби спонсордун логинини. Мынакей текшерип аласыз. Акмарал Муктарали кызы деп турат. Ал эми мына персональный номерге жаңы паспорттордо ID, эски паспортто АЭН ошол жазылат. 456-78 900 456-78-94 экен. Аты Асель. Англисче тамгалар менен толтурасыздар баарына. Асель Эсен кызы. Дата рожденияга 10. Мындай таякчаны коесуздар. 04-1994 экен. Эгерде дата рожденияны жазганда ушул таякчаны койбосоңуздар, ошибка деп чыгып калат ошондон дагы каттаганда. Работага кааласаңыздар кааласаңыздар маркетолог деп жазып койсоңуздар болот. Языктан русский. Андан кийин Дания пароляга киребиз. Ал жерге киргенде 1 2 3 4 5 6 баарына 1ден 6га чейин пароль еще раз 3 4 5 6га чейин жазабыз. Андан кийин мына компания берген парольду туура кылып жазышыбыз керек. Чоң тамгаларга өткөрүп алабыз. F 3 4 R E 7 экен. Эми Дания шотага кирбейбиз. Контактная информациядан Кыргызстан, городдон кирип выбрать басып коебуз. Ал эми бул жерде галочканы алып коесуздар. Мына абонент смстеги галочкадан алып коесуздар. Эгерде ушул галочка калып кетсе да каттаганда ошибка деп чыгып калат. Бул жерге кирип индиотту тандайбыз. Адрес счетадан. Ал эми адреске мен азыр оштон каттап жатам. Ош деп жазабыз. Андан кийин добавитти басабыз. Мынакей регистрация болгондо мындай регистрационный номер чыгып калат. Ошону менен катталган болот.